Эми менде мындай суроо да, биринчи беренеде 13-пунктта мүлктү камакка алуу сотко чейинки өндүрүштүн кандай гана стадиясына болбосун кызыктар жактардын өтүнүчү боюнча соттун токтому менен жокко чыгарылышы мүмкүн. Мурдакы стадиясында, мурдакы редакциясында деген точно же определяли, какой орган, да, может снять с арест. А сейчас эмнеге просто заинтересованные лица деп жазып атасыздар? Потому что заинтересованные лицалар ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы ошол эле убакытта мен мисал катары келтирейин, сиз жооп бергенге чейин да. Эгер какой-то бир кредитор же карыз болуп калса, анда деген кредитор заинтересованное лицо, кто заинтересованное лицо? Так органды мурда жазылчу да, азыр эмнеге жазбай аны алып коюп атасыздар? Эльвира Жаралбековна, мурдагы редакциясы боюнча мүлккө камакты алып салуу тергөөчүнүн ыйгарым укугунда болчу. Ушундай эле кызыктар тараптардын арызы боюнча, арыз даттануусу боюнча. Так жазбайсыздарбы? Кызыктар тараптардан ким? Азыр мен бир эме айтып кетейин. Азыр биз өзгөртүүбүз деп атабыз. Өзгөртүүбүзкен азыр мурда тергөөчү эмес. Азыр только следственный судья, тергөө судьясы токтому менен только алып салынат. А тараптар боюнча келгенде бул арест алынган тараптардан ким? Арест алынганын мүлктүн ээси болушу мүмкүн. Арыздануучу болушу, жабыркануучу болушу мүмкүн. И то же самое прокурор болушу мүмкүн. Мисал катары бүгүнкү күндө финансылык пирамидалар жөнүндө мына коллегалар мыйзамды киргизип атышат да, кошумча өзгөртүүлөрдү да, жоопко тартуу боюнча. Азыр эл арасында ызы чуу көп. Ошол финансовый пирамида боюнча бирөө ошондой сот иши жүрүп жатса, андан ээси нет, мен күнөөм менде жок, мен акмын деп туруп сот бүткөнгө чейин ошол бул да кызыктар тарабы да. Он же тоже он заинтересованное лицо. Должник, аферист, я не знаю, да тоже заявление подаст, анда ошондо да алып коюшу мүмкүнбү? Тогда бул түзмө-түз коррупция да. Эмнеге четко прописать этпейсиздер, мен түшүнбөй атам да. Эльмира Жаралбековна, сотко арыз менен кайрылганга ал обвиняемый болобу, аферист башка имеет право. Должностной какой-то орган болуш керек да, кайрылат. Берден тергөө судьясы карап туруп ал чечим кабыл алат, или алат, или албайт, канааттандырат, или канааттандырбайт. То есть акыркы решение за кем болот? Следственный судьянын артында болот. Тергөө судьясы. Ооба. А эгер мисалы, эми биз 30 жылдык тарыхта көп нерсени өткөнбүз да. Мисалы, бийлик тараптан рейдерство жүрүп жатат. Мисалы, жакпаган адамдын оокатын талашам деп. Азыр мындай мисалдар болуп жатат да, эми кийин буну тарых тактайт болуш керек. Ошол учурларда ошентип бийлик менен колдонуп, ошентип сот болуп жүрүп жатса дагы тергөөчү кызыкчылыгы бар адам кайрылса, анда деген ошол тарап болуп калат да, ошентип чечилип калабы тагдыр, бир адамдын мүлкү тагдыры. Сиздин жеке пикириңиз кандай дейсиз? Мен жеке пикирим, сот бизде биринчи инстанция, экинчи инстанциянан жогорку сот бар да. Мен ишенем, что 3 инстанция соттун баары тең ошого кызыктар болуп калат деп. Ар бир жарандын өзүнүн укугу бар, биринчи инстанция, экинчи, үчүнчү инстанция кайрылганга. Эгер макул болсо, башка чечимдер менен. В чем была необходимость ввести эти поправки? Бир мисал, резонанстуу бир мисалды айтып бериңиздерчи. Эмнеге буну алып келип атасыздар? Бул резонанстуу эмес, бул конституционный соттун чечими. Буга чейинки 30 жылда болгон поправка чечимин аткарып жатабыз. Конституциялык соттун чечими. Чечимин аткарып жатабыз, потому что мурда болсо тергөөчү ошо тараптардын арыздары менен өзүнүн токтому менен камакта алып талчу. Азыркы конституциялык соттун чечими боюнча только сот чечиш керек деп. Ошол чечим качан болду эле? Кечиресиз. Датасын айтып коесузбу? Датасын, номерди. Именно ошентип жазылды эле. 15 июлда 22 жылдын 15 июнундагы чечим аткаруу. 15 июлдун 22 жылы номер, токтомдун номери барбы? Чечимдин. Конституционный соттун. Это для протокола. Номер жок, аны сизге тактап берейин анан. Анткени бул деген, это же серьезные поправки. Вы же понимаете, мен келген мисалдар ошого да кирип кетиши мүмкүн. Сиз аны укук коргоодо иштеген адам катары сиз да түшүнүп атасыздар. Ошон үчүн сурап атам, мага письменном виде конституциянын чечими, конституционный соттун чечими кайсы номер менен берип коюңуздар. Азыр эле заседание бүткөндө берем, менин колумда. Всё, рахмат, рахмат. Рахмат. Дагы сөз Сулайманов Кундуз Кушалевичке. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Мен бул мыйзамды колдойм. Конечно, мына азыр баяндамачы айтып аткандай 3 инстанция тең
bir заинтересованный лицонун жолбосо мына Эльвира Жигалбекова айтып кеткендей, бардыгы эле купленный болуп деп ишене берсек, анда бизде башка жактан келип бирөө муну чечип бербейт. Ошондуктан ушул сотко берген туура болот. Себеби дегенде мүлк бул соттун гана чечими менен коюлуш керек, соттун гана чечими менен алыныш керек кайра камактан. Анан мага азыр бир эмеңиз маалиле болуп калды. Рейдерский захват болуп атат деп айтып кеттиңиз Эльвира Жигалбековна. Тактама берип коюңузчу, кайсы жерде болуп атат ушул? Процедурный 5-ші микрофон. Процедурный Верховный. Кундуз Кошалевич, биринчиден жогорку кеңештин депутаты катары, менин коллегам катары, бүгүнкү күнгө чейин мен трибунада бир да коллегамды не цитирую и не комментирую, хотя мне тоже есть о чем сказать. Поэтому у меня к вам большая просьба не комментировать меня. Мындай комментарий бергенде, у меня к вам просьба. Когда в парламенте происходят определенные негативные вещи, у некоторых, у большинства, наверное, возможно, не хватает каких-то так личностных качеств это комментировать. Но бирок аял коллега сүйлөп атканда, именно мага почему-то это не первый раз, сиздин фракциялардын, башка фракциянын кээ коллегалары публичный комментарий берип калдыңар да. Анан уурулук деген сөздү, мына менин сөзүмө кошумча, записи назад открутите, посмотрите, кошуп сүйлөңүздөр. А то, что происходит, пожалуйста, приходите. Я не думаю, что те люди, которые я озвучу, обрадуются этим вещам. Поэтому приходите ко мне в кабинет, я вам поведаю, что происходит. Может быть, до вас эта информация не доходит, ко мне доходит. Ошон үчүн менин бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты катары бияка мыйзамдап келген адамдарга суроо берүү укугумду сиз сынга алганга укугуңуз жок. Анткени биз коллегабыз. Бири-бирибизди бүгүнкү күндө ар бир сөзгө такап, анан сындап отурсак, мне кажется, парламенттин иши эртең мененки кечке чейин бүтпөйт анда. Биз мыйзамга жетишпей калабыз. Это вас не красит, как минимум. Поэтому я прошу относиться с уважением и перестать меня цитировать. Потому что вы в ответ вызовете такое же желание цитировать вас на каждый законопроект. Ваша личная оценка каким-то законопроектом, она может отличаться от личной оценки депутата Сурабалдиевой. Большая просьба. Если какие-то личные суроолор болсо, пожалуйста, кабинетке келиңиз, жооп берейин. Мен бул суроону сизге эмес, мен тиякта отурган өкмөт өкүлдөрүнө бердим. Өкмөт өкүлдөрү мага жооп беришти. Конституциялык мыйзамда ошентип бир чечим чыгыптыр. Ошол чечимди мага номерин берип бериңиз десем, кийинчерээк жазуу түрүндө беребиз дешти. Мен ошону күтүп атам. Эмнеге такалып, кандай бул болуп атат? Анткени бул мыйзамдын аркасында ар кандай ситуациялар болуп кетиши мүмкүн. Заинтересованные лица могут быть разные деп. Ошол мисалдарды мен келтирдим. Сиздин башыңыздан көп нерсе өтпөсө, вам в жизни повезло, мне не повезло. У меня за 17 лет разные ситуации были. Сиз ушуну укканы мага... Рахмат. Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү. Мисалы, коррупционер депутаттар сиздин мындай тажрыйбаңызда жолуктургансыздар да. Жолуктуңуздар беле? Мурдакы Созовтан 30 жылда жолуктуңар беле, уктуңар беле ошондойлор жөнүндө? Действующий депутаттар болду экен. Даже действующий депутаттар барбы? Боло элек дейм андай. Боло элекпи? Вот элестетиңиз, ошол иштебеген депутаттарды шайлаган эл ошондой депутаттар үчүн жоопкерчиликке тартыла алабы? Суроо, теоретически. Теоретически коллективная ответственность жок биздечи. Моральная ответственность бар. Морально. Биз уголовный кылмыш жагын карайбыз да, моралдык жагын биз карабайбыз да. Анда мындай норманы киргизген депутат аябай мындай ниети таза, жакшы болуп атат. Анткени депутаттардын баарына 100% эл кайрылып атат да, арызданып, финансовый пирамиданы башынан түзүлүп атканда укук органдары каякта карайт дейт. Менимче мындай норманы киргизгенден кийин силер жоопкерчиликти өзүңөрдүн мойнуңардан укук органдар элге жүктөп атасыңар. Ошону рекламалган ырчылар болобу, рекламалган $100 барган колунда аргасыз ошол кирешени табам деген жөнөкөй жарандарды сен ушул пирамиданын рекламалганына тиешең бар деген үчүн жоопкерчиликке тартуу бул
силердин ишиңерди, силердин кыла албаган жумушуңарды, жоопкерчилигин жөнөкөй жарандарга жүктөп жатасыңар деген менде ошондой сезим пайда болуп атат. Анткени мындай нормада за рекламирование ошондой финансовый пирамиданы реклама кылган үчүн жөнөкөй жарандарды жоопко тартам деп атасыздар. Сиз ошого макул болуп атасыздар. Бирок бул жерде деген ичинен ошол финансовый пирамида түзүлүп жатканда, ичинен маалыматты алып, бул шылуундар, аферисттер деген маалыматты 100% мен ишенем, укук органдар иштеш керек ошол боюнча. Бирок сиздер өз жумушуңарды аягына аткарбай, бирок жоопкерчиликке элдерди ошентип сен $100 үчүн реклама кылдың деп, сен билгенсиң деп туруп ошого тарткан бул туура эмес. Мен 5 секундум кетип калды. Элвира Жаралбековна, сизге уруксат берсеңиз жооп берейин. Биринчиден, бул мыйзамды биз алып чыккан жокпуз. Ички иштер министрлиги бул мыйзамга тиешеси жок. Экинчиден, бул мыйзамга биринчи окуудан биз концепциясына макул болдук, бирок өзүбүздүн дагы өзгөртүүлөрдү дагы сунушубузду беребиз деп, экинчи окууга деп дайындадык да. Мага 10 секунд кош коесузбу, Нурлан мырза? Бул бияка чыгайынбы? Мен уруксат берип койсоңуз, мен кичине жооп берип койсом ушул жерге. Элмира Жаралбековна, бул жерде реклама кылганда, бул жөнөкөй адам реклама кылбайт, бунучу. Сиз айтып атасыз, $100 жөнөкөй адам реклама болуп койсо, ошол байкушту кайрадан жоопко тартасыңар деп. Миллиондогон подписчиги бар, элдин астында кадыр баркы бар адамдар ошолор реклама кылат. Буну жөнөкөй адамдар наоборот жабырлап атат. Ошолорду бир таанымал адамдарды, кээ бир диний кызматкерлерибизди, же коомдук ишмерлерибизди бардыгы угуп алып, ишенип, бул жакшы компания турбайбы, бул жакшы ишкана турбайбы деп туруп, бардык акчасын ошол жака салып атышат кайрадан. Жөнөкөй карапайым эли журтубуз жабыркап атат. Жөнөкөй деп сиз алмаштырып алдыңыз азыр. Жөнөкөй жабыркаган бул эл журт. Реклама кылып аткандар жөнөкөй адамдар эмес алар. Сиз же биз же бир жөнөкөй адам барып алып реклама кылган болсо, анга ким ишенет? Алар ошо таасирдүү адамдар реклама кылган үчүн гана элдер ошону ээрчип атат. Ошол пирамиданы уюштурган адамдарга 221 мыйзам бар, статья бар, ошол колдонулат. Биз анга кошумча кылып атабыз, ошол уюштургандарды реклама кылгандыгы үчүн деп кошуп атабыз азыр дагы. Тактоо өйрөтүн. Элвира Жаралбековна, кыскача оюңузду бүтүрүп алыңыз. 5-чи процедурный. Шайырбек мырза, бул абдан жакшы туура ниет болуп атат. Мен сизди түшүнүп атам. Сиз да бизге окшоп аргасыз, айлаңыздар кеткен үчүн ушул мыйзамдап келип атасыз. Мен бул жерден укук коргоо органдарынын моралдык жоопкерчилигин алып келип атам да, ошону көтөрүп атам. Башынан финансовый пирамиданы түптөлүп жаткан жеринен сиздер билип, ачып, жоопкерчиликке ошолорду тартыш керек болчусуңар. Ортодо деген ооба жылдыздар болобу, акчасы чоңдор, дин уюмдарынын өкүлдөрү болобу, аларды көп акча алып атасыңар, байып атасыңар, ошонун аркасы менен силер да жоопкерчиликти алыш керексиңер дегениңиз туура айтып атасыз. Ал элди тоноп атасыңар деп. Менимче, бирок ошол эле учурда вы недостаточно работаете деген үчүн аргасыз жогорку кеңештин депутаты мындай мыйзамдап келип атат деп мен пикирим ошол болчу. Рахмат.